Эркектин мээсинде 3 нерсе жашайт. Биринчиси акча табуу, экинчиси жыныстык катнаш, үчүнчүсү бул иман маселеси. Биринчиси эмне үчүн айттым? Акча табуу. Бүгүн иштей стройкада, иштебеген жери калбайт. Россия завод, кирпич завод, көмүр завод бардык жерде иштейт. Иштегенден кийин бардык күчүн чогултат. Аял киши не кылат? Бир жашоодо бир нерсеси таталдыраак болуп кала турган болсо ыйлап чыгарат, бирөөгө айтып чыгарат, досуна айтат, подружкасына айтат, айтор үчүн же бакырып чыгарып берет. Бирок эркек киши эмнеден алат үчүн? Көзүнө эле биринчи кызгалдактай болуп кыздар көрүнөт да. Ошондуктан бүгүн сойкулук көп, ошон үчүн бүгүн ойнош тутуп кетти, башка кылып кетти дегендер өтө көп да. Неге? Себеби эркек киши барып өзүн урганы жер таппай калат да. Баягы тамак жегенде эле курсагым аш, тамак жейм дейт го. Ошондой эле сыяктуу. Ушуну нерсени ушундай эле көрүп калган. Үчүнчү маселени неге кошуп айттым, урматтуу мекендештер? Иман маселесин айттым. Билесизби, мисалы үчүн 1000 акылдуу бар, 8 тилди билет, юридиканы бүткөн, бүт илим билими толук, бирок кичине пара алып коет. Колго түшүп, анан өмүр бою камалып кетет. Мисалы үчүн айтып атам, Кытайда атып эле салат. Неге айтып атам? Акылды менен иманды салыштыруу башка да. Акылды алдың, илимди алдың, билимди алдың, англис тилди алдың, бүт бардыгын алдың, бирок иман деген нерсе болбосо болбойт. Иман ошо арам иштен тоскула турган нерсе да. Биринчи маселени айттым, экинчи маселени айттым. Акча табуу дүйнөлүк глобалдуу эң орчундуу маселелерден. Экинчиси ошол нерсе. Экөөсүнү дагы надал жолдон кылыш үчүн үчүнчү нерсе болуш керек. Эгер үчүнчү нерсе болбосо, эки нерсе эч качан пайда бербейт. Бир тыйынчалык сага пайда алып келбейт. Ошондуктан иман маселесин күчтүү карма, иманды бекем карма.